Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда жазылгандар. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү күнү ушул 2 жыл мурда менден жазылгандар, суранган сахалар боюнча роликти ошо назарыңыздарга тартуулап жатам. Сахалар деген ким, тарыхы кандай, анын кандай баатырлары болгон жана бүгүнкү күнү абалы эмнеге келди жана кандай жол менен жолдоп жатышат, ушул боюнча талкуулайлы. Кандай меселе баштайлы. Тыгын Дархандын эли сахалар. Сахалар бизге тууган болот. Сахалардын тили биздин тил менен өтө окшош. Көп баягы тил эрежелери айырмаланса дагы баары бир алар биздин туугандарыбыз катары келип чыгат. Эми көрөлү сахалардын тарыхын. Албетте ар бир маалымат текшерилиш керек, ар бир маалымат текшерип коюңуздар, анткени бул нерсе өзү жакшы да, текшерип жүрүү жакшы маалыматты. Бул саха Якутия. Якуттар өзүн саха дешет, сахалар дешет. Орустар менен аралашып кеткен якуттарды сахаляр дешет. Ал эми баягы орустар болсо буларды якут дешет. Якут деп айткан сөзү бул деген тегеректеги туңгус элдердин, коряк элдердин айткан сөзүнөн орустар буларды якут деп алышкан. Бирок өзүлөрүн булар якут дешпейт эч качан. Ошо сахалар бүгүнкү күнү аябай чоң территорияга Орусиянын кечкен бөлүгүнө жана сахадан бүгүн аябай көп ресурстар, байлыктар чыгат. Ошол байлыктар бүгүнкү күнү Орусиянын күчүн, мындай ресурстук күчүн кошо түзүп берет. Анан сахалар ушинтип баягы Евразиянын мындай картамен караганда оң жактагы чыгыш түндүк жагын ушинтип ээлейт. Анан сахалар бул жерде аябай байыркы мезгилден бери пайда болушкан деп айтылат. Сахалардын ата тектери же ага чейинки жашаган элдер 200 миң, 250 миң жыл мурда бул жерде ушундай баягы мамонттардын сөктөрү табылган. Мамонттардын сөктөрүнүн ичинде мындай таштар, таштан жасалган найзалардын калдыктары, сөөктөн жасалган бычактын калдыктары табылган да. Демек бул жерде эл абдан мурдатан бери жашап келген жана ошол мамонттарга кол салып келген, мамонттарга ушундай кандайдыр бир аңчылык кылып, мурунку ушул мегафауна деп коет, баягы ошол ага аңчылык кылып ушуну жашап келген. Жерлер байыркы элдеринде көбүнчө ошол коряктар бар, туңгус жана юкагирлер элдери жашайт. Алардын калдыктары бүгүн өтө аз. Булар бул жердеги табигый мурунтан бери жашап келген элдердин катарына кирет. Жана ушул негизи ушул туңгустар кайда жашаганын бул жерден көрсө болот. Мисалы үчүн туңгустун жашаган мындай бөлүктөрү картада ушундай. Юкагирлер оң жактагы картада территорияны ээлешет. Бүгүнкү күнү туңгус менен юкагирлердин саны абдан азайды. Анан ушул бир 10 миң, 10 жыл мурда ушул туңгустардын жана юкагирлердин жерлерине Байкал көлүнөн ушул Курумкан жергесинен курыкандар көчүп келет. Негизи сахалар 3 курыкандан тараган дешет. Курыкандар болсо бул деген кыргыз тилдүү эл, түрк тилдүү эл. Бул курыкандар баягы түрк элдеринин, түрк мамлекетинин мындай курамында турушкан, байыркы кыргыздардын курамында турушкан. Ошентип баягы кыргыздар жана башка ошо гундар, башка элдер пайда болгон жерден, Байкөлдөн жаралган курыкандар бүгүнкү ошол саханын негизи эли болуп калган. Курыкандар көчүп келгенден кийин анан саха тарыхы башталат. Анан алгачкы сахалардын мамлекети ошо 1500, 1600 жылдары башталган. Ошол жерде Якутияда ошол сахаларда бир нече тоёндор болгон. Анан 3-чү тоёну деп бүгүнкү күнү ошол эң белгилүү адам Тыгын Дархан болгон да. Анан негизи ошо якут урууларын бириктирген эл башчы болгон, алгачкы жолу мамлекет түзгөнү аракет кылган. Анын атасы дагы Муннан Дархан болгон. Ошол Муннан Дархан баягы мамлекетти түзүп, ар кандай чарбачылыкты уюштуруп, хандыкты уюштуруп, жана ушул курыкандарды, жакуттарды же болбосо сахаларды бириктирип, кандайдыр бир мамлекет мындай алгачкы түрүн түзүп келаткан болчу. Анан Тыгын Дархан 1580-жылы Туймаада талаасында туулган болчу. Анан булар Тыгын Дарханды келип орустар алгачкы жолу
кол сала башташат. Ошол Дархандын 2 уулдары болгон, Өткүрай, Босеко деген. Негизи Тыгын Дархандын 1631-жылы өлгөн деп эсептелинет. Анткени орустар келгенде кол сала баштаган да, казактар. Ошол сахалар биринчи аларды конокко кабыл алып, жакшы жылуу. Анан кийин алардын баягы мындай ач көздүгүн көрүп, ошол баягы тыйынчышкандарды, кундуздарды, алардын эң негизги ошол Орусиянын ошол кездеги байлыгы көбүнчө ушул кундуздарды Европага сатуудан болгон. Мисалы үчүн 6.000 кундуз терисин 100.000 рубльге сатса болор эле. Ошол кездеги баалар менен 100.000 рубльге мисалы үчүн ошо килейген флотилия, флот кемелердин топ түзсө болот эле да. 17-18 кемени курса болот эле, замбиректер менен ошол кездеги заманбап курал менен ошол кемелердин флоту аябай күчтүү болмок жана көп мындай аскерий жетишкендиктерге жардам бермек. Бүгүнкү күнү, эгерде бүгүнкү күnkү акчага которсо, ошол кездеги 6.000 кундуздун терисинин баасын 100.000 рубльде, бүгүнкү күнү ушул нерсе бир 12-18 миллиард долларга барабар болуп калышы ыктымал баасы. Ошондой байлыкка аябай кызыгып, ушул казактар кол салып, жергиликтүү юкагирлер менен ушул коряктарды, эвенкилерди, тунгустарды акырындап өз карамагына өткөзгөнгө аракет кылышат дагы. Анан ошо Тыгын бийдин эли менен чабышып кетип, ушул тоношот да, айылдарын тоношот. Тыгын бий ага чыдабай кетип туруп, анан бул жерде мен эле бийлик болом, бул жерде менин элим деп ага болушуп элине ошол салгылашты баштайт. Анын уулдары Откорай менен Босеко казактарга кол салат. Кол салганында заманбап биринчи жолу алгачкы замбиректер менен жана алгачкы порох менен, мындай октар менен аткан мылтыктар менен күбө болуп, алардын күчүнө, каардуу күчүнө жеңилишет дагы. Кээ бир уламыштар боюнча Тыгын бийди орустар чакырат да, мындай сөзгө чакырат, сөзгө чакырып туруп, ошол арак ичирип туруп, отуруп туруп, той, мындай кичинекей той кылып туруп, кел кичине мындай согушпай, тынчтык түрдө жашайлы, соодалашалы деп туруп, анан ошол жерден мас болуп калган да Тыгын бий, аны өлтүрүп кетишет. Аны өлтүрүп жана башка аскер башчыларын кошо кырышат. Анан ошондон кийин уулдары Өткүрай менен Босеко качып, анан кайра элди уюштуруп, кайра кол салып, ушуну согуш уланат. Кээ бир уламыштар боюнча башкача болгон. Мисалы үчүн бүгүнкү расмий Орусиянын тарыхчылары айтышат, Тыгын бий бул жомок болгон, бул деген баягы кыргыз элинде Манастай эле эпос болгон. Мисалы үчүн Манастын так маалыматтары бизде жок, Тыгын бийдин да так маалыматтары бизде жок. Тыгын бий жөн эле баягы эпос, жөн эле жомок, жөн эле элдин мындай кандайдыр бир пикири, баягы баатыры, мындай ыры деп коюп атышат да. Анан ал болгонун болбогонун эч ким билбейт, документтерде жок деп коюп атышат орустар. Жергиликтүү ар кандай тарыхчылар болсо баягы айтышат, Тыгын бий болгон дейт, Манаста эле болгон, Тыгын бий да болгон. Тыгын бий боюнча бүт маалыматтарды ушул алгачкы келген саханы басып алган орустардын казактары ал тарыхты толугу менен сүрүп чыгарган. Балким бүгүнкү жабык баягы Эрмитаждын же болбосо мамлекеттик архивтерде Орусиянын ал жазуулар бар. Кантсе да эл Тыгын бийдин унуткан жок, кандайдыр бир бөлүктөрү сахалардын Тыгын бийди эстеп жүрөт жана ошону алгачкы саха мамлекетинин түздөчүсү ушундай курама журтту бириктирип, башын бириктирип, Кырыккандага мамлекеттүүлүктү берген кишиси, эл баатыры, эл бийи деп эсептешет да. Анан ушинтип Тыгын Дарханды жоготкондон кийин орустар бир нече жолу сахалардын жерлерин барып, ошо карап, анын карталарын тартып, казактар картасынын ичинде ошол толук маалыматты мындай жыйынтыктап, топтоп, чалгындоо кылып туруп, анан кол салып башташат да. Кол салып башташып туруп, мисалы үчүн эң биринчи ошо мангазеликтер болот, казактар, Антон Добрынский менен Мартын Васильев, анан энесе казактары баягы Иван Галкин менен Петр Бекетов, ошол баягы кыргыздарды, Эрене канды жеңгенден кийин ошол жердеги мындай отурукташкан казактар кайра келип, ушул сахаларга кол сала баштайт. Анан алардын алгачкы экспедициялары 1620-жылы болгон, 1630-жылдары болгон. Ага Тыгын Дархан жана анын уулдары туруштук беришкен, бирок Петр Бекетов 32-жылы да баары бир жасак чогултканга үлгүргөн. Жасак деп эми бул жердеги салыкты айтышкан да.
Анан 17 улустан 32 якут эл башчысынан баалуу тери жасагын алууга жетишкен деп айтат. Баарына барып кол салып, мылтыктар менен атып, элди үркүтүп, баягы кылыч жалаң ошол пальма же болбосо батый деген курал менен куралданган якуттарга мылтык менен атып, ушинтип аябай кууратышкан жана бүт ушул кундуздарды тердиришкен да. Ушундай нерсе болгон. Анан негизи ошол жакуттарда байыркы куралы батый деген болгон да. Батый же батыга же батага же баток же болбосо коряктардын жана юкагирлердин сөзү боюнча бул деген пальма деп аталган ушундай узун таяктагы ушундай мындай калың бычак да, мындай баягы клюшкага окшош да, хоккей ойногон клюшкага окшош, бирок учу темирден жасалчу. Мурун таштан жасалчу экен. Ошол мындай укмуштай мындай жакшы курал болчу дейт. Ушул куралды негизи аңчылыкка колдончу. Анан кийин ушул курал менен казактар менен согуша башташат да. Анан бирок саха эли казактарга баш ийбеген жок. Мисалы үчүн 1633 жылы, 34 жылы империяга каршы биринчи козголоң болот. Жакуттар баягы казактардын ач көздүгүнө чыдабай, казактар баарын кулатып, аялдарын андай жесирлетип, аялдарын кармап алып, анан зордуктап, анан балдарын барымтага алып, баягы бизге жасак алып келмейинче балаңды кое бергем деп балдарын өлтүрүп, ушундай аябай бир жерден мисалы үчүн эгерде казактарды өлтүрүп кетсе сахалар, ошол казактар келип ошол сахалардын айылын кырып, анан кошумчу айылын ошол эки айылдын жасагын бирдей төлөйсүңөр деп кайра салык салып ушундай кууратышкан. Ага чыдабай сахалар 33-34 жылы козголоң кылышты. Анан 36-37 жылы Орус империясына каршы дагы бир козголоң кылышты. 39-40 жылы дагы бир козголоң кылышты. 42 жылы аябай катуу козголоң болуп кеткен да. Анан 1676 жылдары империяга каршы дагы бир козголоң чыкты. 1681-82 жылдары империяга каршы дагы козголоң чыкты. 1683-1684 жылы дагы каршы ушундай козголоң кылды дагы. Анан ошо бул жерге баягы цардын өкүлчүлүктөрү катары баягы Октябрдык революциядан качып ак армия келет. Ак армия келип туруп ошону басып алат да. Томск, Иркутск шаарларын, Якутскту басып алат. Якутскту басып алганда аларга да каршы чыгышкан болчу 1918 жылы. Анан 1919 жылы ак армияга каршы чыгып, аларды ошол кууп, анан ичи баягы коммунисттер көбөйүп кетип, акырындап келип баягы коммунисттердин чалгындары. Анан коммунисттик ошол көтөрүлүш 1919 жылы кылышат. Эгерде алгачкы көтөрүлүштөр, мисалы үчүн 1676 жылкы Яркан болосунун тоёну Баттуулга Тимиреев өзүнүн 70-80 кишиден турган орусу менен падыша бийлигине баш ийбей каршы жиберилген чоң отряд менен согушка киришет. Анан негизи ошол кызматчылардын чачыранды отряддарын тоноочулукка жана зордук зомбулукка каршы бул аракет мурунку бардык аракеттей эле ийгиликсиз болгон. Анткени сахалардын баягы батыгасы мылтыкка туруштук бере алган эмес. 1682 жылы мисалы үчүн Женник баш болгон Хан Галас якуттардын казактарга каршы акыркы козголоң болгон деп айтылат да. Анан ошондон кийин козголоңдор токтоп калган. Анан бир гана ушул ак армия келген да, ак армияга каршы саха коммунисттердин козголоңу болгон 19 жылы. Бирок саха коммунисттер алгачкы баягы козголоңду уюштургандан кийин, жеңгенден кийин элди кайра курата башташат да. Анткени саха коммунисттердин көбү орустар болгон. Анан ошого аябай чыдабай кетип, 1924 жылы сахалар кайра большевиктерге каршы чыгышат. Большевиктерге каршы чыгып туруп, чоң көтөрүлүш болуп кетет. Ал көтөрүлүш ийгиликтүү болот жана ошол сахалар өзүнүн баягы мамлекетин колго алып алышат. Бирок 1925 жылы большевиктер кайра келип туруп, кол салат дагы бийликти өзүнө тартып алышат жана жаман репрессиялар жасай башташат. 1921 жылы Павел Ксенофонтов деген ошол жакут же болбосо саха большевиктерге каршы дагы бир көтөрүлүш чыгат. Анан ошол аябай ийгиликтүү болот. Саха өзүнүн мындай өзгөчө мамлекеттей болуп калат да. Мамлекеттей болуп калганда баягы юкагир коряктар менен кошумча партизандык отряддарды түзүп, орустар, казактар
жанагы большевиктер кайра кол сала башташат, анан бири бирин уруштуруп, бири биринин ынтымагын бузуп ыдыратып, бир жерден арак берип, бир жерден дагы кошумча кандайдыр бир баары бир 27-жылы ушул сахаларды жеңишет дагы. Анан акыркы жолу ушул 1933 1938 жылы ошол сахаларды толугу менен коммунисттер баягы кырып туруп, ошол репрессияга учуратат дагы. Бир нече ошол сахалардын өзүнүн мамлекетин курабыз, өзүбүздүн баягы эгемендүүлүккө жетебиз деген адамдарын атып өлтүрүп тынышат да. Жүздөн, миңден киши кырышат. Ушул кезде сахалар негизи 27-жылы козголоң кылганда алардын аскерлеринин саны 40 миңге чейин жеткен. Анан ошол 40 миң аскер күчтөр большевиктерге аябай катуу сазай берген. Бирок бир да учебникте, Советтер Союзунун учебнигинде, кийин Орусиянын окуу китептеринде тарыхый бул нерсе жөнүндө маалымат жок. Алар баягы Орусия расмий мамлекети, ага чейин Советтер Союзу ушул боюнча бүт маалыматты жашырышат да, тарыхты бурмалашат. Ушундай нерсе болот. Анан Кызыл кыргындан кийин сахалар тынчып калат. Негизи ошол Якутиянын мисалы үчүн ошол эле 1927-жылы Ксенокфунтов кезинде Якутия деген өзү Жапония менен, Америка Кошмо Штаттары менен, Британия менен келишимдерди түзө баштайт дагы. Анан демократиялык өлкө болобуз деп, алар менен соода алакасын түзө баштайт. Ошондо большевиктер ошодон аябай коркуп, аябай көп күчтү колдонуп, ушул интеллигенциянын баарын кырышат да. Кыргандан кийин Якутия баягы сырткы алака, баягы эл аралык портторду, эл аралык соодаларды кыла албай калат. Алардын эң негизги интеллигенциянын талабы ошо болгон да. Бирок ошол Якутияны колго алып, большевиктер ага толук жолду бууган. Ушуну менен анан баягы интеллигенцияны аябай кырган, анан бир нече жыл болуп саха интеллигенциясы кырылып келген. Ушул жерден өзгөчө белгилеп кетиш керек, Тоёндордун тукуму Максим Кирович Амосов болгон. Бул деген 37-жылы Кыргыз ВКПБ обкомду башкарган алгачкы болуп, Белоцкийдин ордуна. Анан мындан кийин Кененбаев келген, бирок мунун кызматы жоюлган жана өзү Тоёндордун тукумунан болгондуктан ал деген ошол эл аралык катнаштарды жана саханын эгемендүүлүгүн негизген адам болгон. Жана Кыргыз Республикасына да жакшы кызмат кылган. Бирок бул нерсесин албетте большевиктер жакшы баалабай, акырында 37-жылы репрессия кылып, өлтүрүп тынышкан. Бирок бизде ушундай алгачкы КССР болуп жатканда, КССР түзүлгөнгө чейин ошо биздин мамлекетибизге кызмат кылып келген, биздин мамлекетибиздин башчысы болгон ушундай саха болгон тарыхта. Сахалар 90-жылы 20 сентябрда республика калктын активдүү колдоосу менен, интеллигенциянын колдоосу менен мамлекеттик суверенитет жөнүндө декларация жарыялап, анан ушул 91-жылы декабрда биринчи президент Якутиянын Михаил Ефимович Николаев болгон, ал саха. Ошол эле учурда республиканын атын Саха Якутия Республикасы деп өзгөрткөн. Анан 2009-жылы Россия Федерациянын Конституциялык соту Якутия суверенитети боюнча чечимди жокко чыгарды. Путин Якутиянын президенти деген наамды 2012-жылы таптакыр жойдуруп салган. Андан кийин ошол президент, Якутиянын президенти деген сөздүн ордуна кызмат аймактын башчысы деп аталат. Ушул кездеги мисалы үчүн Якутиянын аймак деген кыймылы пайда болгон. Анан ошол акыркы 2012-жылы кайра саха ошентип Орусиянын катуу кармагына өттү. Бүгүнкү күнү саха Орусия Федерациясында ушундай орунду ээлейт, көрөсүздөр. Негизи баягы эгерде Саха Республикасы Чукотка менен бириксе, булар деген баягы Владивосток Порт Артурга жол алмактагы өзүнчө эгемендүү мындай суверендүү мамлекет боло алмак толугу мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок технологиялык каражаттар жетпей калды. Анан калкы Орусия алгачкы жолу Якутияны басып алганда 28 миң киши болчу. Анан кийин баягы 1926-жылдары саны өсө баштады. Мисалы үчүн ошол 1600-жылдары 28 миң киши болсо, 1926-жылы 200-300 миңге жетти. Анан саны өсө берген. 39-жылы 400 миңге жеткен. 59-жылы 500 миңге чейин жактырып калган. Анан ошол 1989-жылы эле миллионго жетти саны. Миллионго жетип туруп, анан кайра саны азая баштады. Саны азая баштаганын себеби ошол 91-жылдан баштап баягы Орусия аябай
баягы Якутиянын эгемендүүлүккө болгон кыймыл аракеттерин буугандагы жана абдан көп соода башталып, ушул баягы тээ орто кылымдан бери келаткан христиандаштыруу, баягы теңирчиликтен арылтуу, теңирчиликтен сахаларды ушул христиан динине бурушкандагы жана христиан аттарын алганга, орустардын аттарын алганга бурушкан бүгүнкү якуттардын 90% орусча аттар менен жүрөт да. Якуттардын сахалардын накта өзүнүн улуттук аттары колдонулбайт көп учурунда, колдонулса да аз колдонулат. Ошентсе да баягы эл баары бир баягы өжөрлүү өзүнүн улуттук майрамдарын, ысаактарды, баягы ар кандай аймак майрамдарын, айый майрамдарын майрамдап жүрүшөт. Ошол менен бирге баягы 90 жылдардан баштап депрессия болуп, Якутияга акча жетпей, келбей, анан баягы арак ичирүү башталат да. Арак ичирүү ортончо кылымдан баштап биздин заманда аябай күчөйт дагы, анан ушул Саха элинин көбү, Чукотка, Камчатка, ошо Якутия эли бүт ушул арак ичип аябай начар абалга келет, аракка туруштук бере албайт экен, анан арак жөн эле элди геноцид кылат да. Ошентип 1 миллионго жеткен 89 жылы, 2000-жылы кайра 900 000ге түшүп кетет. Бүгүнкү күнү ошо 2010-жылы кайра 958 000 киши болчу. Бүгүнкү жылы ошол акыркы маалда миллиондун тегерегинде кайра. Мисалы үчүн ошол бүгүнкү күнү Орусия кандай иштешет Якутия менен? Саха мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошол алыла турчу акчасы мамлекеттик бюджеттен бул 302 миллиард рубль. 302 миллиард рубль бул деген 3,2 миллиард доллардын тегерегинде. Ошондой убакта мисалы үчүн экспорт Сахада 5,5 миллиард долларга чейин жетет. Мисалы үчүн 2022-жылы 5,5 миллиард долларга чейин жеткен. Ошондо Якутиянын алмаздары, баягы газдары, кошумча баягы байлыктары, ошо бүт мындай карасак 60% экспорт бул баалуу нерселер бул деген. Ошол эле алмаздар Якутиядан. Булар сатылат Кытайга, Индияга жана башка өлкөлөргө сатылат. Анан негизи ушо Якутия 5 миллиард долларга сатат товарларды, бирок мамлекеттик федералдык бюджеттен 3 миллиард доллар алат. Ошентип федералдык бюджет ошол 2,3 2,5 миллиард долларды өзүнө калтырат. Якутияга ошол эле 3 миллиард долларды бөлүп берет. Ушундай азыр абалда Сахада. Ошол сахалар негизи бүгүнкү күнү Түркиянын Эрдогандын долбоору боюнча, Британиянын долбоору боюнча Туран мамлекеттерине эгерде курса сахалар ичинде Шибер менен кошо чоң аябай Орусиянын бөлүгүн мындай бөлөт, алып алат болчу. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Туран Орусияга да кызык эмес, Кытайга да кызык эмес. Анткени Турандын долбоору көрүп атасыздар, Кытайдын Синьцзяньды да колго алчудай да. Анан ошол Туран долбоору боюнча сахалар аябай зор ролду ойнойт ушул жерден, бирок бүгүнкү күнү албетте баягы Туранды түзүш үчүн мындай объективдүү эч кандай мындай ситуация жок. Бирок мындай маданий жактан жана алгачкы ошо саясий экономикалык жактан кандайдыр бир федералдык түрдө Туран менен карын катнаш кылса болот да сахалар. Бирок ал үчүн дагы Саха элинин өзүнүн мындай түрк элдерине жакындыгын жана өзүнүн баягы улуттук өз сезимдигин кандайдыр бир алар табыш керек да. Бирок таба элек, анткени ага толук Орусиянын пропагандасы күчтүү каршылык көрсөтөт да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күнү ошондой. Саха бүгүн Орусия Федерациясынын курамында. Ошол эгерде маалымат жакса, каналды колдоп койсоңуздар болот өзүк чараңар менен. Анда эмесе сиздер менин ролигимди көргөнүңөргө абдан кубанычтамын. Сиздер эгерде сурооңуздар болсо комментарийлерге жазыңыздар. Эгерде мага жазылбай роликтерди көрүп атсаңыздар, жазылыңыздар. Жана эмки роликтерден көрүшкөнчө.